Адилеттүүлүккө жана коомдук коопсуздукка өзгөчө көңүл буруу менен Юстиция министрлигинин алдындагы пробация департаменти сот адилеттигинин маанилүү бөлүгү болуп саналат. Учурда департамент кардарларды реабилитациялоодо жана кайра социалдаштырууда негизги ролду ойноп, татаал жана жоопкерчиликтүү иштерди аткарууда. Пробация кызматкерлери күн сайын пробация кардарларын коомго кайра интеграциялоого жана мыйзамга баш ийген жашоо мүнөзүн сактоого колдоо көрсөтүү үчүн бүт күч аракеттерин жумшоодо. Кайрадан кылмыш жасоо тобокелдигин азайтууга багытталган алдын алуу иштерин жигердүү жүргүзүү менен биздин кызматкерлер жөн гана адистер эмес, алар өз ишине берилген, муктаж болгондорго чын ыкыластан жардам берүүгө дайым даяр адамдар. Биз үчүн ар бир күн мыкты келечекти түзүүгө жана ар бир адам оңолууга жана колдоого мүмкүнчүлүк ала турган жаңы кадам. Азыркы учурда пробация департаментинде 273 кызматкер эмгектенет. 55% аялдар, 45% эркектер. Пробация кызматын түзүү зарылдыгы биринчи жолу пенитенциардык тутумду реформалоо концепциясында жана 2010 жылга чейин Кыргыз Республикасынын пенитенциардык тутумун реформалоонун улуттук программасында чагылдырылган. Пробация жөнүндө мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2017 жылдын 24 февралында кабыл алынып, 2019 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирген. 2019 жылдын 1 сентябрында пробациянын функциялары Юстиция министрлигине өткөрүлүп берилип, Юстиция министрлигинин алдында пробация департаменти түзүлгөн. Азыр бул күн толук негизде пробация органынын кызматкеринин күнү деп эсептелет. Пробация департаменти 5 жыл ичинде олуттуу ийгиликтерге жетишти. Реабилитациялоонун заманбап ыкмаларын киргизүү, мамлекеттик жана коомдук уюмдар менен тыгыз кызматташуу, социалдык долбоорлорду ишке ашыруу, мунун баары департаменттин кызматкерлеринин кесипкөйлүгүнүн жана ишке берилгендигинин аркасында мүмкүн болду. Кардарларды кайра интеграциялоо жана турмушта оор кырдаалга туш болгон кардарларга ар тараптуу жардам көрсөтүү боюнча пробация органдары алгылыктуу иштерди аткарышты. 2019 жылдын 1 сентябрынан тартып бүгүнкү күнгө чейин 13373 кардарга жардам көрсөтүлдү. 4337 кардарга психологиялык көмөк көрсөтүлдү. 152 кардар үчүн социалдык жөлөк пул, пенсия таризделди. 857 кардар ишке орноштурулду. 112 кардар реабилитациялык борборлорго жайгаштырылды. 510 кардарга билим алууга жардам көрсөтүлдү. 1158 кардардын документтери калыбына келтирилди. 4037 кардарга гуманитардык материалдык жардам көрсөтүлдү. 2210 кардарга медициналык жардам көрсөтүлдү. Биздин башкы жетишкендиктерибиздин бири департаменттеги көптөгөн процесстерди санариптештирүү болду. Бул адам факторун жана коррупциялык тобокелчиликтерди азайтууга, кызматкерлердин иш убактысын натыйжалуу пайдаланууга, ресурстарды оптималдаштырууга жана башка мамлекеттик органдар менен кызматташуунун ыкчамдыгын жана натыйжалуулугун жогорулатууга жардам берди. 2022 жылдын 9 декабрында департамент пробация автоматташтырылган маалымат тутумун толугу менен ишке киргизди. Азыр биз бул маалымат базасын модернизациялоо үстүндө иштеп жатабыз. Тутум пробация кардарлары тууралуу керектүү маалыматты алууга дагы мүмкүндүк берет. 2023 жылдын 1 августунан тартып биз пробация кардарларын контролдоону жакшыртуу үчүн биометрикалык эсептегичтерди ишке киргиздик. Санариптештирүүнүн алкагында электрондук көзөмөл долбоорун ишке киргизүү 2024 жылдардагы негизги ийгилик болуп саналат. Бул долбоордун алкагында негизинен зордук, зомбулук боюнча соттолгондорго электрондук билерик тагылып, мобилдик көзөмөл тиркемесин орнотуудабыз. Департаменттин мониторинг борборунда алардын кыймылын 24 саат бою контролдоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул коомдун коопсуздугун жогорулатууга жана кайрадан кылмыш жасоо тобокелчилигин азайтууга жардам берет. Эл аралык жана коммерциялык эмес уюмдар менен кызматташуунун натыйжасында департамент олуттуу ийгиликтерге жана жакшыртууларга жетише алды. 2022 жылы Европа Бирлиги жана БУнун банки заттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги менен өнөктөштүктө Кыргыз Республикасында сот адилеттиги секторун реформалоону колдоо, сот адилеттиги бардыгы үчүн долбоорун ишке киргизишти. Долбоор Кыргыз Республикасында жазык сот адилеттиги тутумун гумандаштырууга, эл аралык стандарттарга жана ченемдерге, ошондой эле Европанын мыкты тажрыйбасына ылайык, жазык сот адилеттиги чөйрөсүндө реформаларды жүргүзүүдө өлкөнүн дараметин жогорулатууга багытталган. Бул кылмыш жаза сот адилеттигинин тутумунун натыйжалуулугун жана таасирдүүлүгүн жогорулатуу, адамдардын, анын ичинде мыйзамга каршы жосун кылган балдардын укуктарын жана кадыр баркын урматтоо принциптеринин негизинде натыйжалуу жана туруктуу иштөөчү пробация кызматын өнүктүрүү аркылуу жетишилет.
2023-жылы департамент Латвия Республикасынын мамлекеттик пробация кызматы менен кызматташуу жөнүндө меморандум түзүп, АКШнын жана Латвиянын эл аралык тажрыйбасынын негизинде тобокелдиктерди баалоо методологиясынын жана пробация кардарлары менен ишти уюштуруу жөнүндө жаңы нускаманын долбоорлорун иштеп чыкты. Ошондой эле пробация боюнча аймактык жана эл аралык форумдар өткөрүлүп, анда эл аралык кызматташууну өнүктүрүүгө жана пробация кызматтарын чыңдоого багытталган маанилүү документтерге кол коюлду. Долбоордун алкагында мыйзамдарды өркүндөтүү, пробация кызматкерлеринин кесиптик дараметин күчөтүү, кардарларды социалдык реабилитациялоо жана кайра интеграциялоо боюнча натыйжалуу чараларды жана программаларды колдонуу боюнча дагы иштер жүргүзүлүүдө. Ошондой эле департаменттин кызматкерлери үчүн шарттарды түзүү боюнча техникалык көмөк көрсөтүлүүдө. Абактагылардын санын кескин түрдө кыскартуу бул пробация департаментинин эң маанилүү жетишкендиктеринин бири болуп саналат. Пробация кылмыштуу идеологиянын таасирин азайтууга да өбөлгө түздү. Миңдеген адамдар түрмөдө эмес, үй бүлөлөрү менен калууда. Түрмөдө отуруу адамдын өзү үчүн да, анын үй бүлөсү үчүн да өтө оор жана андан кийин ал оңолуп чыгышына эч кандай кепилдик жок. Пробациянын аркасында миңдеген адамдар жакындары менен бирге эркиндикте болушат жана 1,58% гана кайталанган кылмыш статистикасы бар. Бул эл аралык деңгээлдеги 7%дан бир топ төмөн. Пробациянын эң маанилүү жетишкендиги ошо менен кооптуу эмес кылмыш жасагандар түрмөдө жаза өтөбөй жакындары менен бирге болушу. Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу пенитенциардык жана пробациялык тутумун өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасынын долбоору иштелип чыкты. Жана ал кабыл алынса, масштабтуу иш-чаралар өткөрүлөт. 5 жылдын ичинде биз көп нерсеге жетиштик. Бирок алдыда пландалган дагы көп иштер турат.